туз алып келчи. Тиги майрашың кабыр жүйүн деп атат. Анан параллельно эле кайра ушу Союзбектин кызын өзүм ойнодум. Негизи кыйыныраак болду да. 3 жылдан бери только ушу менен шейт. Ушу менен машинамды да оңдотуп. Чала спортик жаңы от алып аябай пикке жеткен кезде тойду чыштагам да. Азыр болгондо башкача болмок да. Азыркы ийгилигимди көрсө, мисалы, каяка барса Эмилдин апасы деп мисалы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз биздин студияга. Мынакей бүгүн биринчи берүүбүз. Сиз биздин шоубузду кезип атасыз, мындайча айтканда. Биринчи экен да. Биринчи. Любой жерде биринчи болгон жок. Эркек киши негизи ачып берген жакшы дейт го. Ушундай ырым-жырымдарга ишенесизби? Негизи ишенбейм, бирок принциптарда болот да. Өзүңүздүн ишиңиз кандай жүрөт? Шар жүрөбү? Шар жүрөт. Мен билесиң го, барды бар, жокту жок дейбиз. Ооба, биздики да анда буйруса шар болот деп ойлойм. Эми өзүң алып барчу болотсуң. Эмил мырза, кандайсыз? Коңшу колоң, бала бакыр аманбы үйдөгүлөр? Жакшы, рахмат. Үйдөгүлөр жакшы. Кошуна колоңдор бүгүн көрбөй калдым, эртерээк чыгып, бирок жакшы жүрүшөт. Иштер болуп атат. Жаңылыктар көп. Мынакей ошол себептен сизди дагы студияга чакырып отурабыз. Мынакей акыркы учурда Союзбектин ролун жаратып жүрөсүз. Бул жаатта дагы жаңы тасма тартылган экен. Ошол Майраш менен Союзбектин тасмасы тууралуу айтып бербейсизби? Союзбек деген образды мурун биз биринчи образды ойноп келип туруп анан кино жаратчыбыз. Биз болсо мунусунда кинону жайында тартып, былтыр 2019 жылы апрель, май сценарий менен иштегенбиз. Анан июнда бир ай даярданып, июль, август съемканы бүтүрүп, ошондон бери постпродакшндап, монтаждап, ар жак бер жагын туралап, анан аларды жазып аткан учурда параллельно вайындарды чыгарып, Союзбек менен Майраш жөнүндө. Анан ошентип отуруп бүгүнкү күнгө келип калдык. Анан кинонун аты баштан Супер кудалар болчу. Башкы каарман мен жана Болот Тентимишев агабыз, жана ошондой эле Гүлмира Турсунбаева, Айсалкын Кыйыкбаева, Жаныш Майыр, Мээрим Атантаева, Алина Дүйшеева, Эрмек Талайбеков, театрдан чоң көптөгөн актерлор. Жалаң кыйындар анан мен деген. Негизи тасманын ичине кире турган болсок, эмнелер камтылды? Биз эң биринчи орунда ушу социалдык кичине көйгөй эл арасында айтылып жүргөн бир теманы алдык. Тойлордогу окуяларды. Тойлордогу окуялар эми бул азырынча бүтпөчү тема деп ойлойм. Анан эң биринчи бизде мурун бир турмушка чыгып, анан ажырашып, анан экинчи жолу турмушка чыгып аткан кыз жөнүндө теманы алдык. Себеп дегенде ар бир эле кыздын укугу бар деп ойлойм. Балким мурунку күйөөсү начар чыккандыр, балким ичкендир, балким сабагандыр, ар кандайлар болот да. Анан экинчи ирет ошо менин балама турмушка чыгып аткан болот. Анан ошол темадан анан окуя уланат да. Ушундай бир чоңураак кичине проблема алдык. Эми өзүңүз жашсыз, анан ошондой улгайган кишинин образын жаратуу кыйынчылык жараткан жокпу? Чынында мен өзүм мурун эле тамашалап жүрчүмүн, дос балдарга тийишип эле, балам, берип койчу алдым күчүгүмө деп эле тамашалап калчумун, анан каткырып калышчу. Сен ушу караганда жаман бир куураткан чал болосуң депчи. Анан негизи мага кыйын болгону бул болду. Грим менен мурут чаптап, гримдеп, жазап, анан постоянно монтип жүрүш керек болду да. Мояң тырышып кетет. Постоянно монтип ойнош керек. Анан параллельно эле кайра ушу Союзбектин кызын өзүм ойнодум. Союзбектин кызын өзүм образын өзүм жараттым кайра эле. Туура сизге окшош, Союзбек окшош. Кайра гримди чечип, кайра кыз кылып парик кийип, кайра боеп, ошол жактардан негизи кыйыныраак болду да. Бул жакта кыздын ролун ойногонум, бул мен атасынды ойноп атам да. Демек кызынды ойноп атам. Бул жерде мен элдерге өзүмдүн канчалык деңгээлде ойной алат экенимди көргөзүп, анан кийин эл таразалаш керек да. Мындай мен ролдон отказ бербейм деп ойлойм негизи эле. Андагы анчалык ролдор бизге сунуштабаса керек. Бирок бир сценадан, бир кадрдан мен эме кылышым мүмкүн да, баш тартышым мүмкүн. Мисалы жылаңач ойноо, уят бир сахна болсо, эпизод болсо,
ошолорду мен башында эле айтам, мен эметпейм деп. Андай ролду ойнобойм, аткарбайм деп эле. Эгер гонорар көбүрөөк болсочу? Канча? Эми сиздерде канча гонорар көп деп эсептелинет? Биздин силерде дегенде кандай? Актерлордо мисалы тасмага тартылууга. Эми билбейм, ал жагын сыр кылышат, бирок меники акыркы Көкбөрү, апам диздеп 2 тасмаларында Кудайга шүгүр жакшы эле. Жакшы. Мындай сураштырган боюнча азырынча ошо жакшы гонорарлардын бири. Менталитетке туура келбейт, өзүмө туура келбейт. Келинчегим бар, балдарым бар, балам эртең чоңойот. Балки бир ойлонушу мүмкүн, бул деген эми творчество депчи. Ар кимдин өзүнүн ою болот да. Бул менин жеке оюм да. Келиңиз анда кийинки суроого өтөлү. Негизи багы акыркы учурда кыска нуска видеолор, бул Vine деп аталат экен. Ошол жаатта өзүңүздү интернет айдыңында багы көрсөтө баштадыңыз. Көбүрөөк тасмага караганда тамашалуу видеолорду тарта баштадыңыз. Бул туруп эле тартылабы же атайын ага сценарий жазып даярданасыздарбы? Туруп тартылгандар дагы болот. Ошолор аябай жакшы болуп калат. Ойлонуп тарткандар болот, бир айлап сценарий чыкпагандар болот. Мисалы, тамада тойго барып той алып барат. Мен болсо ошол Инстаграмга барып, өзүмдүн вайнымды тартып, элге күлкү тартуулап, өзүмө рахат да каласың, акча да аласың. Демек, Vine тартуу менен үй бүлөңүздү дагы багасыз. Мен 3 жылдан бери только ушу менен жашайм. Ушу менен эле. Ушу менен машинамды да оңдотуп турам, балама да кийим алып берем, нан алып жейм дегендей. Ойлонуп көрсөм, мен негизи эле көп иштебептирмин да. Бир 5-класста Ош базарда иштептирмин. Анан кийин дагы папам жанында иштептирмин, атамдын. Анан мындай өзүм аябай иштеп, бир мондай болбоптур. Үйдүн эркектердин кичүүсү болгон үчүн байкелерим мага кийим-сийимди алып берип, минтип эметкен үчүн, көзүм караган үчүн көп иштебептирмин. Ошо чыгармачылыкка келгенде иштеп баштадым. Акчаны ушу тойдон эле таап баштадым, бирок той жан дүйнөгө жаккан жок. Үйрөнө албай койдук, жакшы алып бара албай койдук, байтор же жаш болуп калдымбы. Бирок планда бар, бир кичине өсүп 5-6 жылдан кийин профессионалдык деңгээлде алып барам деген ой бар. Ошо тойлордон кээде башка тамадалардан угуп калабыз. Ачууңуз чукулбу? Урушуп кеткен учурлар болгонбу? Болгон. Жакшы эле айтасың, ай байке койчу, эми койчу байке дейт, болбойсуң, анан жүрү болуп кеткен күндөр көп эле болгон айбай. Анан менин жанымда дагы мындай орустар горячий деп коет го, горячий балдар жүрөт, Алтынбек деген мастер спорт. Улук деген, ал дагы бокстун чебери. Улан, брачкаларым, инилерим көп жүрөт. Алар дагы андай эркектер да көп чыдабайт. Анан жүрү деп эметип кеткен күндөр болгон, бирок эми уруп же монткен эмеспиз ба, жаккалашып койду, ал колду тартып колду, эркекчилик болуп кеткен күндөр болгон. Анан ошондон улам дагы көп ушу тойдон көңүлүм калып калды да. Ош базарда. Эмне болуп иштедиңиз? Ошол кезде тамеки саткан мода болчу да жаш балдар. Штучный тамекини пачкамен карап, сигарети биремди айланып жүрчүбүз Ош базарда. Ошондо 5 сарынын маңдайында 2-чи этаж, бир зданияда 2-чи этажында бильярдный бар болчу. Ошол жакта бир постоянный бир 4-5 баланын точкасы экен, менден 1-2 жаш улуу. Ошол жака сатып барып калсам, биздин район депчи, типа бияка биз сатабыз деп төртөө чыгып калыптыр. Ой жаман согуштум, тамекини шашпай койдум. Төртөө мен ушундай согуштум да, жаман таяк жедим да, бирок ушундай уруштум да. Тиги тамекилерди эми жаш баласың, 5-класстын тамекилерди алып кайра чыктым, бир айланып келип, кайра келдим аякачы. Жакшылат экен да аяктачы. Кайра уруштум, тиякта байкелер менден алат. Молодец, ошондо биз курактуу эле балдар экен, азыр ойлосомчу. Молодец, эркек экен, жалгыз келип таяк жезе да болбой сатып атат депчи. Сонун өтөт экен да, баары алат, чук сатасың, кетесиң. Токмок жеп киресиң, кайра кел, үчүнчүсүндө өздөрү эле тажады. Атың ким, мен Эмил типу деп. Келе бер деп койду. Бир аз коркту окшойт. Мен да болбой эле согушуп туралдым. Ушундай кызыктуу күндөр болгон. Ошол кезде Ош базарда биз курактуу балдар ошондо айланып, тамеки сатып, лимонад сатып, ушундай бар болчу. Эми азыр барбы билбейм. Андай балдар деле андай болбой калды да азыр. Жылдан жылга эми андай нерсе болбой эле койсун, балдар кыдырып сатпай эле койсун. Бирок негизи ошол убакта
жашоо турмуш башкача болчу. Кээде ошол вайндардын арасында жубайынан корккон эркектин дагы ролун аткарып каласыз. Ошол жубайыңыздын, келинчегиңиздин кайсы мүнөзүнөн тартынып турасыз? Андай жок. Балким тарынып алыштан коркосуз же дагы бир кандай Мен чынын айтайын, мен келинчегим экөөбүз бирибизден эчтекеден уялбайбыз, тартынбайбыз, коркпойбуз. Мындай биздики башкача. Ачык да мындай. Эчтеке жашырмай жок. Бир нерсемди, бир кылыгымды катып же анын көзүнчө кылбай, жок, андай жок. Ачык. Бул баары ачык эле. Тамашалашабыз, тамашаларыбызды достор көргөндө таң калат да кез. Айка тамашалаганда таң калат, мен тамашаласам таң калат. Бизде баары мындай. Жок мындай бирибизге жасалмаанын. Мындай жок, ачык эле. Анан тартынып, коркуп. Жашоодо коркпойсуңбу деп сурай албайсың, коркпойм. Коркпайсыз. Коркпойм. Сый. Эми мына билинбеген менен эле сиз 2 балалуу болуп калыпсыз. Эми мен ойлоп атам, кече эле үйлөндү эле депчи. Анан улуусу канчага чыгып калды азыр балдарыңыздын? Балам 3 жашта, улуусу. 3 жашка чыгып калды. Кичүүсү 5 ай. Кимиси сизге жакыныраак болуп турат? Эми 5 ай азыр кичине керек да. Эч нерсени түшүнбөйт. Мага улуусу мындай да, мага аябай болушуп турат. Мисалы, келинчегим тамашалап келип, папаң урайм деп уруп койсо, илебип, нерв болуп, бирок мага келбейт. Мен оюнчук алып келгенде бир 5 мүнөт оюнчугу менен ойноп, мени өпкүлөп жакшы көрөт. Андан кийин болду да өзүнүкү менен кетти. Мен аябай эркелете берем да, ошондон тажайт окшойт. Өпкүлөп, жыттап эле, аябай баласакмын да мен. Папаша да ошондой киши. Анан Айка болсо эми энеси болуп күнү түнү да, экөө менен да. Эми үйдө бар, апашкабыз бар, карындашым бар. Карашат, антип мынтип, бирок эми түндө тиги апа, мама туалетке барам дейт, тигинисин памперсин алмаштырыш керек, ушинтип негизи энесине эле жакын баары бир. Кээде баладай болуп монтип эркелегиңиз келеби? Эми канчалык кандай эркек болбоо, кандай киши болбоо, баары мындай эми сен бандитсиңби, сен артистсиңби, сен кандайсың, сен абышкасыңбы, баласыңбы, эне үчүн баласың да баары бир. Кандай болбой эне үчүн баласың. Анан мен эненин мээримин жакшы эле көрдүм. Болгону карындашым 2 жашта болуп калды ошол кезде, кичүүсү. Азыр 11-классты бүтүп атат. Ошол биздин колдо калып калды. Кийинки апабыз мээримин көргөздү жакшы эле. Анан апазындай да. Мен балдарыма чоң апазындай, бизге деле ападай болуп калды. 11 жылдан бери чогубуз. Жакшы киши аябай. Анан эркелегим келет, бирок мен көп ойлобогонго аракет кылам да, себеби баарыбыз кетебиз да. Ар бир өзүнүн убакыт сатып, болгону мен ойлоп коем, ошо бир аз жашоо кыйыныраак кезде кетип калды да. Көрбөйчү көп нерсени. Анан азыр болгондо башкача болмок да. Мисалы, азыркы мүмкүнчүлүк менен небересин көрүп, биринчиден небересин көрмөк, экинчиден азыркы баласынын, мисалы эми кичинекей, эми айтпайм укмуш нерселерге жеттим деп, бирок азыркы ийгилигимди көрсө, мисалы, каяка барса Эмилдин апасы деп, мисалчы, кааласа тияка салдырмакмын, кааласа муну кийгизмекмин, эми акчам көп дебейм, бирок энең үчүн табасың да. Бул нерсени алып бер десе, аны алып берип деп өкүнүп калам, ошол нерсеге ичим ачышып кээде бир туугандар менен. Деген баарыбыз эле кетет экенбиз эчтеке. Негизи баласынан биринчи өткөн ата-эне бул бактылуу экен да негизи. Баласынан кийин өтүп калган жаман экен да. Эң жаман ошол экен. Укканымча. Бир учурда Чала Спортиктин образында жүрүп калдыңыз. Ошол образ менен той алып барган учурлар болдубу? Же сурангандар ошол образда той алып барып берчи деп? Жок, концерт сурангандар болгон. Бирок мен бардык эле жакта тойдон деле кошуп кеткен. Мен ошо Чала Спортик жаңы от алып аябай пикке жеткен кезде тойду чыштагам да. Рекламага өтүп туруп. Болгон 1-2 тойдо. Мен фишканы негизи эле мен могу чыгармачылыктагы, могу тамошодо досторума деле, ошол Самат кубаларга деле, инилериме деле көп айтам. Фишканы тажаткыча колдоно бербеш керек да. Аны өзүнүн убакыт болот. Мисалы, Чала Спортик өзүнүкүн мындай айтканда актап бүттү да. Аны кереги жок кайра эстеп. Шурик болуп калгым келбейт да. Шурик деп эле билесиң да. Ооба. Башка кайсы киносун билесиң? Ооба.
А так башка киносу Бир образга байланып калгыңыз келбейт. Ал башка киносу толтурат да Шуриктинчи. Бирок биз аны Шурик деп эле билебиз. Анткени ал ошол образдан да калып калган, эл да ошол бойдон жаттап калган. Мен мисалы Чала Спортиктен башка образды элестете алчу эмес кезичи. Кандай депчи. Союзбек эле көмүп калышпады. Ооба. Эртең башканы деле ойлой беребиз. Ушундай болуш керек деп ойлойм да, актер. Келиңиз анда башта ошол маек башталардан мурун мен Instagram баракчама сиз экөөс видео киргизди элек, суроо жөнөткүлө деп. Эми кимден кандай суроо келгенин карайлы дагы, арасынан сизге азыр өйдө ылдый кылып туруп узатып көрөйүн, Тандайын, Кандай суроо келди экен? Динара деген колдонуучубуз жазып атат. Эми эл кепкаңды кие келсең жакшы болмок, бир күлүп койсоң, анан чоң атанын ролун ойноп берсең жакшы болмок дептир. Чоң ата деген Союзбек окшойт. Союзбекти айтып атат. Ошонун күлкүсүн айтып атат го дейм, Союзбек байке. Ким деди аты? Динара. Ой, Динара. Ой, сен тиги Instagram чукубай, тиги ошондонкуна барып туз алып келчи. Тиги майрашың кабыр жүйүн деп атат. Вайнер болом дегендерге эмне дейм? Барыңыздар ийгилик каалайм. Эң биринчиден бардык жумушта каалоо керек. Изденип көргүлө, аракет кылгыла, бирок окшобосо аракет кылыш керек. Дагы аракет кылыш керек. Ооба. Анан такыр эле окшобосо башка жумуш иштеш керек эми, жан багып. Жата бербей, Ооба. Вайнер деле оңой эмес негизи. Постоянно жаңы идея болуш керек. Негизи ырдайм деп көп эле сиз дагы аракет кылып жүргөнсүз, анан кайта вайнер болуп кеттиңиз. Негизи эл алдында ырдайм деп ойлоп жүрүп, бирок мен ырдаганда сүрдөйм да. Мен камера алдында ойносом жакшы ойнойм, ачылам да, өзүм ачылып. Мен студияга барганда баягы жоо ырдаган үнүм жок. Мисалы, бу жерде отуруп мен өзүм жалгыз болуп ырдасам, ырдай берем. Бирөө карап турса же запись болуп атса, мен болду. Маяк жабылып калат да, сүрдөйм. Ага да көнүш керек дейт негизи. Кээде ошол таанымал адамдар менен жаштары сүрөткө түшкүсү келет. Тажатпайбы сизди? Жок, эми тажабайм, бирок кээде ар кандай ситуация болот да. Балким мен шашып атам. Балким менде бир проблема болуп атат. Может, ошого баратам, может, мен аптекага баратам, может, мен чачым жалпайып калган, туура эмес бир эмедесиң. Анан ошол кезде түшүш кыйын да. Көп канча киши көрөт эми. Ал биринчиден өзүңдү эмес, жаныңдагы адамды сыйлабандыкка жатып калат да. Анандай кеп өтөмөш. Анан бирок жок дебейм баарыбирчи. Мейли чөл дейм. Мындай өйдө тарт же болбосо аз деп шапка кийем, кепка кийем, ушинтем. Мисалы, ушундай ситуациялар болот. Бирок тажап монтип эметпейм, сүйүнөм. Азыр эми мурун жаш балдар түшсө, азыр эжекелер, байкелер, апалар, аталар да көрсө, "И балам келчи" деп. Эми баарында телефон бар го азыр. Сүрөткө чыгып алалы деп сүйүнүп калам. Сыйлашат экен деп. Тори шоу программасында кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мына жакында жаңы тасманын бет ачарын өткөрүү алдында турат экенсиздер. Ийгилик каалайбыз.